Кыргыз Республикасынын баатыры Төлөгөн Касымбековдун 90 жылдыгы белгиленерин Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги кабарлады. Эскерүү иш-чарасы 25 октябрь күнү Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өтөт. Төлөгөн Касымбеков Аксы районунун Ак Жол кыштагында 1931 жылы 15 январда туулган. Орто билимге ээ болгон соң 2 жыл баштапкы мектептерде мугалим, кичи Ак Жол айылдык кеңешинде жоопту катчу болуп иштеген. Ал мамлекеттик университеттин филология факультетин аяктаган соң Ала Тоо журналында бөлүм башчы болгон. Журналда иштеген 13 жыл ичинде башкы редакторлукка чейин жеткен. Андан соң Кыргыз СССР министрлер советинин басма, полиграфия жана китеп соода боюнча мамлекеттик комитетинде башкы редактор болуп эмгектенген. Кыргыз адабиятындагы салмактуу чыгармалардын бири Сынган кылыч тарыхый романын 40 жашында жазган. Советтер Союзунун бардык элинин тилдерине которулган роман англис тилинде да чыккан. Жазуучу жогорку кеңешке депутат болуп шайланып, легендарлуу парламенттин мүчөсү болгон. Эл өкүлү болуп турган кезде тил, маданият жана билим боюнча улуттар аралык парламенттик комиссиянын жетекчилигин аркалаган. Эл жазуучусу наамын алган. Мамлекеттик Токтогул атындагы сыйлыктын лауреаты болуп, ошол эле жылы Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылган. Төлөгөн Касымбеков 2011 жылы 80 жаш курагында дүйнөдөн кайткан.